Саламатсыңарбы кымбаттуу достор. Бүгүн биз сиздер менен максат аныктоо тууралуу кеп кылабыз. Биз бүгүн сиздер менен максатты аныктап чыгабыз, коюп чыгабыз. Достор, социалдык долбоор жазганда максатты койгондо биз сөзсүз түрдө биз көйгөйгө таянабыз. Көйгөйгө таянып туруп, көйгөйдү оодарабыз, максат коебуз. Мисал үчүн, биздин көйгөй компьютердик жөндөмдөрдүн жоктугунан ынтымак айылдын жаштары ишке орношо албай жатышат. Бул биздин көйгөй. Эми бул көйгөйдү биз максатка айландырабыз. Максатка айландырганда оодарабыз, максатыбыз кандай болот? Ынтымак айылындагы 20 чукул жаштардын компьютердик жөндөмдөрдүн жогорулатуу аркылуу 20 жаш улан кыздарды ишке жайгаштыруу. Бул биздин максатыбыз. Көрдүңүздөрбү, биз максат койгондо сөзсүз көйгөйгө таянып максат коебуз. Эми долбоорго максат койгондо биздин максатыбыз сөзсүз так болуш керек, конкреттүү болуш керек. Максат так менен конкреттүү болуш үчүн бизге SMART критерий жардам берет. SMART, С деген бул специфик дегенди билдирет, бул конкреттүүлүк. Биздин максатыбыз конкреттүү болуш керек. Measurable деген бул өлчөмдүү. Бул биздин максатыбыз өлчөмдүү болуш керек. Area деген бул аймактык. Сөзсүз биздин максатыбызда аймакты көрсөтүп беришибиз керек. Реалистик. Бул биздин максатыбыз реалдуу болуш керек. Анан time spent убактысы чектелген. Эми ушул SMART критерийге дал келген максат кандай болот? Ноокат районунун ынтымак айылынын 20 чукул жаштардын компьютердик жөндөмдөрдүн жогорулатуу аркылуу 20 жаш улан кыздарды ишке жайгаштыруу. Бул биздин максатыбыз. Эми достор, келгиле эле көрөлү. Бул биздин SMART критерийге дал келе экен. Мисалы үчүн SMART конкреттүү, С конкреттүү. Биздин максат конкреттүү жазылдыбы? Конкреттүү жазылды. Measurable өлчөмү барбы? Өлчөмү бар. Мисалы үчүн 20 жаш улан кыздарды ишке жайгаштыруу. Долбоордун аягында эгерде биз 20 жаш улан кыздарды ишке жайгаштырсак, биз максатыбызга жеткен болобуз. Биз максатыбызды ушул өлчөм менен бааласак болот. Кийинки бул area, аймактык. Биз максатыбызды аймакты көрсөтүп бере алдыкпы? Ооба, бул Ноокат району ынтымак айылы аймагы так жазылган. Анан реалистик деген реалдуу. Канчалык биздин максатыбыз реалдуу? Көзүбүз жетеби ушул 20 баланы, 20 жаш улан кыздарды окутуп ишке жайгаштыра алабызбы? Ооба, бул реалдуу. Эгерде максатыбыз реалдуу болсо, эгерде биз көзүбүз жете алса, ооба, биз бул максатка жете алабыз, колубуздан келет дей турган болсок, анда биз ушул максатты жазсак болот. Эгерде бул максат биз үчүн реалдуу болбосо, долбоордун алкагында биз бул максатка жете албайбыз. Эми достор, максатты койгондо биз сөзсүз 3 суроого жооп беришибиз керек. Ушул долбоордун алкагында эмне жасагым келет, кандай кырдаалды өзгөрткүм келет деген суроо. Экинчи суроо, биздин долбоор кимге багытталган, кимдин көйгөйүнү чечип жатат. Эгерде биздин долбоордо адамдар жок болсо, долбоор жок. Себеп биздин долбоор адамдарга багытталган. Биздин долбоор адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүш керек. Ошондуктан бул суроого жооп бергенде бул кимдин көйгөйү? Бул жерде жаш курагы жазылыш керек. Кайсы аймак, кайсы социалдык топтон, ошол так маалымат максатка камтыш керек. Анан үчүнчү суроо аймактык. Бул кайсы аймактын көйгөйү? Бул биз сөзсүз мектеп болсо же айыл болобу, шаар болобу, бул кайсы облустун, кайсы райондун шаары же айылы? Бул мектеп, кайсы мектеп? Мектептин аталышы сөзсүз так жазылыш керек. Эми достор, сиздерге практикалык тапшырма. Көйгөйүңүздү карап туруп, көйгөйүңүздү аныктап туруп, сиз көйгөйгө таянып туруп максат коесуз. Максат койгондо сөзсүз максатыңыздар SMART критерийге дал келиш керек. Максат коюп чыккандан кийин мен менен байланышсаңыз болот. Эгерде сиздерге кошумча кандайдыр консультация керек болсо, же мага суроо керек болсо, мен менен WhatsApp номер аркылуу байланышсаңыз болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.